Ноокат шаарынын мэриясынын демилгеси жана Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын каржылоосу менен шаардык милиция бөлүмү жана коомдук алдын алуу борбору ачылды. Эскилиги жеткен имаратты капиталдык оңдоодон өткөрүп ишке киргизүүгө 2 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Бүгүн анын ачылуу аземине райондук жана шаардык бийлик башчылары, облустук ички иштер бөлүмүнүн жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү катышышты. Болсын, ынтымак болсын, элибиз ар дайым тынчтыкта куунап жашасын. Ачуу аземине келген тургундар буга чейин милиция бөлүмү алыс аймакта жайгашкандыктан катталган кылмыштар боюнча даттанууларга аралык тоскоол болгондугун билдиришет. Ал эми бүгүнкү ачылган жай шаардын так ортосунан орун алып, базарга жакын, элдин агымы көп жерде болгону кылмыштын алдын алууга жардам берет деп ишенишет. Бул шаардык бөлүм ачылганы биздин Ноокат шаарынын эли үчүн өтө жакшы нерсе болуп отурат. Буга чейин бир 2ден участковый иштеген күндөр болгон. 3дөн 4дөн болуп иштеген да болгон. Эми азыр бөлүм ачылып, Ноокат шаарына өтө жакшы ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Себеби бул жерден робудук апарыш керек эле, робудан чечип бул жерге келиш керек эле. Ошон үчүн участковойлор onu ояка жетелеп, буяка жетелеп көп урачылык тартчу эле да. Мына азыр эми ондой болбойт. Эми бардык нерсе ушул жерден чечилет. 16 миңден ашуун калкулар Ноокат шаарында коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча биргелешкен план ишке киргизилген. Анын алкагында диний радикалдашуунун, өспүрүмдөр коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук жана башка бир топ кылмыштардын алдын алуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүнкүдөй милициянын иштөөсү үчүн түзүлүп жаткан шарттар иштин илгерилешине өбөлгө болот дейт күч кызматкерлери. Кылмыштуулуктун түрлөрү көбөйдү, эл өстү, элдин саны көбөйдү дегендей. Өзүңүздөр билесиздер, Ноокат районунун Ноокат шаары көп булуттуу, эң көп ЖИС жайгашкан биздин республикабызда райондордун бири болуп эсептелет. Ошол акыркы ушу биз кылмыштуулук менен жүргүзүп аткан күрөшүүдө жүргүзүп аткан ишибиз, алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүп атканда өзүбүздүн жүргүзгөн анализдерибиздин негизинде Ноокат шаарында именно милиция бөлүмчөсүн атайын бөлөк кылып ачуу ушундай мезгилдин талабы болуп турган. Мына бүгүнкү Долбоорду ишке ашырууда бир гана милиция бөлмөчөсүн ачуу эмес, бирдиктүү терезе принципи боюнча кызмат көрсөтүү үчүн шарттар түзүлгөн. Буга байланыштуу милиция бөлмөчөсү, коомдук алдын алуучу борбор жана шаардык мэриясы бир имаратта жайгашкан. Биринчи этаждагы мэриянын службаларын өйдөгө чыгарайлы, 3-этажга, анан биринчи этажды толугу менен милиция бөлүмчөсүнө берели деп туруп, атайын башка входдон эшик ачышып, элге мындай доступ жакшы болсун деп, ушинтип мэриянын зданиесинин ичинде эле милиция бөлүмчөсү ачылып калды. Анан бул жерде мындай десем болот да, принцип единого окна деп коет. Бир эле имараттын ичинде бир нече мекемелер элге, калкка кызмат кылууга даяр деген немеде. Мына ушул сыяктуу бөлмөчөлөр өлкөнүн башка жетишпеген аймактарында да жакынкы жылдары ачылуусу зарыл. Жыл санап жаңы пайда болуп жаткан кылмыштар менен күрөшүүдө эли менен милициянын ортосунда эч бир тоскоолдуктар болбосу кажет дешет адистер. Абай Нурбашевиков, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңалыктары, Ноокат шаары.